Хунайын Меккенин түндүгүнөн өткөн чоң бир өзөндүн аты. Мусулмандар ушул Аутасқа чогулган бир канча уруулардан турган капырлардын бир 10 миңден ашык сандуу аскер бар. Капырлардын согушка аттануусун токтотуу үчүн жарыяланган жүрүш. Жана бул өтө кызык окуя. Мен өзүм Жиранада болдум. Таифке бардым. Андан арыда бир канча ошол согуш болуп өткөн жолдорду кыдырууга мүмкүнчүлүк алгам. Анда Хунайындын кандай болгондугу жөнүндө ушул көрсөтүүдө көрөлү. Мекке ачылгандан кийин мусулмандардын талыкпаган күрөшүнүн жыйынтыгы көрүнүп, ар кандай уруулар тайпалары менен ислам динине өтө башташты. Буга чейин Араб жарым аралында дин төбөлдөрү болуп келген Курайштардын исламды кабылдоосу менен жарым аралда бутпарастык жоюлду. Бирок мусулмандарга каршы күч чогултуу менен алек болгон уруулар дагы эле бар эле. Алардан Хавазин жана Сакиф уруулары мусулмандар менен согушууга аябай куштар болушту. Жана тегерегиндеги бүт уруулардын баарында бул согушка тукуруп, Малик ибн Ауф ан-Насри деген белгилүү бир уруу башчынын желегинин астына баары чогулушту. Мына ушул Аутас өрөөнүнө келип токтошту. Бир кезде илгертен согушту көрүп калган, ушундай көзү дасыккан аскер чеберлигинен кабары бар Дурайт ибн Симма деген бир аксакал Малик ибн Ауфка келип сурайт: "Я Малик, сен бул согуш ыкмаң кандай?" деп. Малик айтат: "Мен бүт аскерлердин бардыгын үй бүлөсү, бала бакырасы, байлыгы, малы, мүлкү менен согушка алып чыктым" дейт. Мына жерде эгер малы мүлкү турган болсо, аскерлер ошо малы мүлктүн алдында согушмай болот. Малик ибн Ауфтун стратегиясы боюнча. Эмнеге десе, Малик түшүндүрөт, эгер артында малы мүлкү турса, жоокерлер аларды коргоп жакшы согушат дейт. Бирок Дурайт бул ыкма туура эмес дейт. Согушту кылыччан жоокер гана токтото алат. Сен атчан уруу башчылардын алдыга койгонуң туура эмес. Аларды артка коюшуң керек болчу. Эгерде алдындагылар жаштар жеңилип аткан болсо, арттагыларың жок дегенде жардамга келет же качып кутулат. Эгерде жакшыларың туткунга түшө турган болсо, уят болосуң. А эгер негизи бүт малы мүлкү менен мусулмандардын колуна түшүп кала турган болсо, анда сенин абалың оор болот деп кеңеш берет. Бирок бар бир Малик ибн Ауф өзүнүн айтканынан кайтпайт. Натыйжада таң эртелеп алар мына ушул Хунайн өрөөнүнө, мына тоолордун ары жагына мусулмандарга каршы согушууга даярдана баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккени ачкан 10 миң жана исламды жаңы кабыл алып, ага кошулган 2 миң жоокерин Хунайынга баштады. Кечке жуук чалгынчылар Хавазиндин аскерлери бири калбай төөлөрүндө отуруп, артынан бала бакырасы ээрчип чыкканын кабарлады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Эртең Аллах насип кылса, анын баары биздики болот" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Шаввалдын 10-унда таң саарлап жоокерлерин бутка тургузду да, мына ушул Хунайн өрөөнүнө жетип келди. Мына ушул Хунайн суусу, Хунайн өрөөнү. Мына тоонун ар жагы Аутас. Мунун ар жагында жана биз айткан Малик ибн Ауф өзүнүн аскерлери менен турган. Ал дагы жөн отурбай, мына ушул жолдун куушкан жерине келип буктурма койду мусулмандарга. Аны Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям билбейт эле. Аскери да билбейт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул жерден күтүлбөгөн жерден буктурмага дуушар болот дагы. Малик ибн Ауфтун аскерлери жаалары менен жамгырдай атып кирет. Мусулмандар алдастай түшөт дагы, заматта өздөрү байкабаган акыбалда качып жөнөйт артка. Элестетиңиздер, 12 миң аскер артка качып жатканын.
аскердин арасында турган Абу Суфьян бул качууну карап туруп, буларды эми деңиз гана токтотот деп ойлойт. Дагы бирөө жаңы эле исламды кабыл кылган экен, ал да ойлочу ушул мусулмандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сыйкыры менен гана жеңет деп ойлочу экен. Качып жаткан сахабаларды көрүп, аскерлерди көрүп, булардын сыйкырлыгы бүгүн иштебей калды деп ойлоп кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өзү кыйкырып, "Эй мусулмандар, каяка качасыңар?" деп аларды ушунчалык катуу качканынан токтотуудан үмүтү да үзүлдү. Эй Аллахым, өзүң мага жардам бер деди да, качырына минип, согушка өзү киргени калганда Абу Суфьян менен Аббас аны араң кармап калышты. Аббастын үнү жоон жана күчтүү болгондуктан анын кыйкырыгы алыска жетчү жана ал дарак түбүндө ант бергендер кана деп кыйкырды. Бул добушту уккан сахабалар токтоп калышты. Заматта кайра чабуулга өтүштү. Каттуу чапкан төөлөрүн токтото албагандар андан секирип түшүп, артка кайтып жатышты. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына жүздөй сахаба чогулду да дароо салгылашууга киришти. Салгылашуу кызыган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жерден бир уч топурак алды дагы душмандарды көздөй "Эй бети бузулгурлар" деп туруп чачты. Жана бул топурактын ар бири душмандардын бетине, көзүнө кирип жатты. Ошондой эле мусулмандардын кысымына чыдабай капырлардын 70тен ашык аскери набут болду. Жана алар өздөрү негизги тобу 3кө бөлүнүп ыдырап качты. Бир бөлүгү Таифке, бир бөлүгү Нахилге, бир бөлүгү Аутаска. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аутаска качкан капырды кууш үчүн Абу Амирдин жетекчилигинде бир топ сахабаларын жөнөттү. Абу Амир бул салгылашууда шейит болду. Ал эми Нахилге качкандарды кууш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир топ сахабасына Дурайд ибн Ас-Симанын жетекчилигинде жөнөттү. Дурайд ибн Ас-Сима дагы мына ушул Нахилдеги салгылашууда каармандарча согушуп шейит болду. Ошентип, бул салгылашууда мусулмандарга 6000 туткун, 24 000 төө, 40 000ден ашуун кой жана 4 000 окий күмүш олжого түштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул малды Жейран өрөөнүнө жиберип, өзү аскерлер менен Хавазин жана Сакиф урууларын кууп Таифке бет алды. Биздин бул Таиф шаарына келишибизге көмөгүн көрсөткөн жана себепкер болгон биздин бир тууганыбыз Мухаммад мына ушул Таиф шаарында төрөлгөн ушул шаардын тургуну экен, бирок азыркы учурда Меккеде иштеп, өзү банктын кызматкери экен. Азыр биз мына көчөгө келгенибиздин себеби мына ушул үй биздин досубуз Мухаммад төрөлгөн үй экен. Дагы бир айтып кете турган нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бала чагы өткөн Бану Саад уруусу эсиңиздерде болсо, мына ушул Халима энебиздин уруусунан болот экен Мухаммад. Адлет сурап берсең, мына ушул үйлөргө канча жыл болду? كم عمر هذا البيوت؟ حوالي 60 سنة. Bir 60 yaşka çeyinki үйлөрдө 60 жаш мурун салынган. 60 жыл мурун. Болжолдук. Рахмат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Таифтин дуалдарына жеткенде, ал жерде Халид ибн Валидтин атчан аскери турганын көрдү жана шаарды камоолго алууну буйурду. Камоол 40 күнгө созулду. Мына ушул пайгамбарыбыздын доорундагы Таифтин борбору. Мына ушул таштар ошо Хавазин уруусунун чебинин таштары. Азыр урап ушул акыбалга келип калыптыр. Ушуну чалды баары. Ушул жерден капырлар мусулман аскерлерин жаа менен атып жүдөтө бергендиктен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулман аскерлерин жаа оогу жетпей турган аралыкка чейин жылдырат. Азыр ал жерде Абдуллах ибн Аббас адындагы мечит турат. Ошол мечит менен ушул сепилдин аралыгы мындай көз менен караганда бир 300-400 метрдей аралык. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул шаарга чабуул коюуга буйрат жана мусулмандар атайын каралган ташбакалардын жардамында бул сепилге чабуул коюшат. Ташбака дегени үстүнөн жаа өтпөй турган мына ушундай секичелер бар эле, саябандар, ошонун астында мусулман аскерлери кирип алып, ушул дуалга шатыларды коюу үчүн жакындап келишет эле. Бирок капырлар атайын сепилдин ичинде эриген коргошунду ташбаканын үстүнө куят эле. Ташбаканын үстүнө куюлган коргошундун тамчылары мусулмандардын башына тамчылап же желкесине тамчылап, алар ташбакадан сыртка кача чыкканда жаа менен атып өлтүрүшүп атты. Акыры пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылыштын айласын табуу үчүн мына ушунун сыртында турган ошол таифтыктардын жүзүн зарларын өрттөгүлө деп буйрук берет. Сакыфтар жалдырап ийишет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул буйругун кайра кайтарат, бирок
мунапыс жарыялайт. Эгерде ким өз ыктыяры менен мусулмандардын колуна түшүп бере турган болсо, анын жаны сакталат деген мунапыс жарыялайт. Заматта кафырлардын 20-дан ашыгы мусулмандардын колуна түшүп берет. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды сахабалардын карамагына өткөрүп бөлүп берет да, аларга жакшы мамиле кылууну буйрат. Камол көпкө созулганы менен душман дагы эле көгөрүп отура берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Науфал ибн Муайянын кеңеши менен камоолду токтотмой болду жана эртең Аллах кааласа кайтабыз, тооба кылабыз, Раббыбызга сыйынабыз жана ага гана мактоолорду айтабыз дегиле деп буйрду да аскерин олжо топтолгон жейранага бурду. Ошентип, Хунайн согушу ушундай тартипте жүрдү. Дагы бир чоң капыр жеңилди. Эми акыркы күчү болгон ушу Меккенин тегерегиндеги, мындай айтканда өз башымчалык менен жашаган, миниатюралык мамлекеттин түспөлүн берген араб уруларынын акыркы күчтөрү дагы башын ийди. Бирок муну менен ислам жүрүштөрү токтогон жок. Ал жүрүштөр жөнүндө эмки көрсөтүүдө сөз кылабыз.